Деп оозун ачканда депутаттар кетти кутулуп, калың эл калды жутунуп. Мамлекеттин абалы мындай болуп атса, кыйынчылыктан кантип чыгабыз деген жолду издөөнүн ордуна биздин депутат төрөйлөрүбүз өз жон терисин ойлоп, шайлоонун алдында жолдорун тазалоочу закондорду принимать этип атышат го, өлүп талып. Ой чиркин. Жакшы айт, жаман айт, буларга похер болуп калыптыр. Честно говоря, буларды албанча эле ыдырата сөгүш керек болуп калыптыр. Бетине балча айтар. Неште депчи, бале. Кечеки законду кабыл алышына канчалаган элдер каршылыгын билгизип атса дагы, кирпиктери кыйшайбай туруп кабыл алып коюшту го. Ё-май, буларың эл менен вообще эсептешпейт экен да, туйни. Короче, силерде кандай абал билбейм, бирок мен жаман түңүлүп эле баратам. Бирок чоңдор, силерге кайрылып коеюн, биздин оозду жаба албайсыңар силер, Кыргызда сөз бар. Түгөнгөн сайын түтөгөн, өчкөн сайын өрттөнгөн. Так что бул жагын эске алып койгула. Анан элге кайрылуу, мына келе жаткан шайлоо Кыргызстанда ушундай өзгерт башынан башкан ойлобогон, ирээндиген мажырөө немелерден тазалана турган шанс болуп атат да. Хватит уже. Нормально лафа тебишти. Буларды чабыш керек нафиг. Андан көрө ордуларына иштин майын чыгарган, таш кармаса быркыраткан, акыл ордунда Кыргызстан дегенде төбөсү менен тик сайылган татыктуу инсандарды алып келиш керек, билейин. Кыскасы ушундай. Кыргыздар ойгонолу, толгонолу, давайте.